Саламатсыздарбы, Жалбырак ТВ YouTube каналынан көрөрмандары. Биз түз эфирдеги көрсөтүүлөрүбүздү баштайбыз. Учурда президенттикке шайлоо жүрүп жатат. Шайлоого байкоо салып келе жаткан президенттикке талапкерлердин бири Рита Карасартованы бүгүн студиябызга чакырганбыз. Рита айым, саламатсызбы? Рита айым, айтсаңыз, шайлоонун өтүшү боюнча кандай көз караштасыз? Кандай өтүп атат? Маанайлар кандай болуп атат? Эми эмне менен салыштырмалуу деген маселе туулат да. Эгер биз кышында өткөн референдум менен салыштыра тургандай болсок, кандай өзгөрүүлөр бар экенин мындай кылып наамдадым да. Биринчисинен ушул шайлоодо биз айтканбыз, элдер могу жерден шайлап, анан считывающий урнага чейин басканча аябай мындай узак жол кылып коюп атасыңар, ошону жакындаткыла деп, анан биз жанагы акыйкат шайлоо үчүн деген кыймыл түзүп, ошондо борбордук шайлоо комиссиясы менен кезиккенде алар бизге ушул эрежелерин айтып бергенде, мынакей кабинка менен урнанын ортосунда 1,5 метр дистанция болсун деп инструкциянын баарын ушундай кылып оңдодук депчи. Азыр мына Азаттык, башка каналдардын баягы онлайн көрсөтүп аткан кабинкалардын баарын карай турган болсок, баягы эле тажрыйба да. Колонкалар тиякта турат. Мен өзүм участогумда бир комнатада 2 участок жайгашканга байланыштуу ал талап кичине болсо дагы, но жакыныраак экен да. Галочканы коюп туруп эле, дароо басып барып эле киргизип койдум. А мындай эмеси кеңирээк болгон мүмкүнчүлүктөрү бар участкаларда тетиги залдын четинде элдер добуш берет дагы, берки четине чейин басып келип, эмнеси эң кызык, ошо добуш бере турган урнанын жанына 2 мындай жигитти коюп койгон экен да. Мен ойлойм, бул деген ошо түштүк өрөөндө чоң көрсөткүч. Баягы 10-жылдан кийин элдерди коркутуп жүргөндөн кийин мындай көрсөтчү деп көзүнөн эле билип койсо болот да, ал мындай ачык көтөрүп келет дабы, же көзүн жерге салып келетсе уже башка бирөөгө деп, жана сыртка чыкканда эми сени коркутканга эмелер түзүлөт да. Анан галочка коюп эле бурлагалы эле салып койсо билинбей калмак да. Шайлоонун өтүшү боюнча эртеден бери социалдык тармактарда мыйзам бузуулардын болуп жаткандыгын көрүп жатабыз да. Мунун баары эмнеден кабар берет? Негизи жалпылаштырып айта турган болсок, ушу 2 талапкер жөнүндө эле айталыкчы, эми баягы сөздүн ачыгы бийлик жана байлык деп коет мен. Ушу 2 талапкер кандай бир абийирдерин ачып, ачыктан ачык бетме-бет тирешүүгө туруп алганы бул жаман көрүнүш да. Анткени себеби эми бийлик тактасы бул деген баягы ата бабабыздан калып, тиги сен ээлик кыла турган нерсе дегендей эмес да. Бирок мыйзамда дагы биз мүчүлүштөрдү кетирип койгонубузду мойнубузга алышыбыз керек. Мисалы, байлыктын талапкерин ала турган болсок, бүгүнкү күндө фонддун кандай бир чектөөсү жок. Ошон үчүн канча акча түшсө, ошонун баарын коротконго мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн бүгүн подкуп кылынуу кармаш оорураак да. Мен иштеген балам үчүн айлык төлөп берип атам деп айтып кете берет. Бийлик тараптагы чет өлкөнүн тажрыйбасын айтып кетишибиз керек. Анткени элдер билиш керек да, бул жакшыбы же жаманбы деп. Чет өлкөнүн тажрыйбасын ала турган болсок, президент калыс болуп, баарына тең мүмкүнчүлүк түзүп берүүнүн аркасында чоң сыр жатат да. Мисалы, ушундай социалдык изилдөөнүн негизинде мындай болуп атыптыр деп айтып кое турган болсо, буну дагы президент кийлешип атат дегенге чейин эметип туруп сотко берип, сот айып пул салып коет да чет өлкөдө президенткечи. Бул туура эмес нерсе. Силер социалдык көрсөткүчтөргө да таянып өзүңөрдүн сөзүңөрдү сүйлөшүңөр керек деп. Ушул шайлоодо жанагы абийирлери ачылып калды дегеним ошолда президент ачыктан ачык региондорго барып, активди чогултуп, мына могул иштенгердин баарын жасап атам, жасалбаган иштенгер болсо мындан ары улантам деп сүйлөгөндөрү, андан сырткары ачыктан ачык чыгып, мындай ичибиздеги өзүбүздүн кайнап отургандагы эмес, башка мамлекеттерде дагы мамилелерибизди бузуп коюп, ошонун баары мындай шайлоонун аркасынан болуп атканы бул аябай өкүнүчтүү нерсе да. Негизги эле ушул мыйзам бузууларга борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан атайын бир чаралар көрүлүш керекпи? Кандай мындай укуктук жактан баа берилиш керекпи? Кандай болуш керек? Негизи борбордук шайлоо комиссия бул деген кандай бир эменин ичине
өкмөттүн ичине кирбей өзүнчө статусу бул туура нерсе. Бирок ошо мойнуна салынган жоопкерчиликти түшүнүп, Борбордук шайлоо комиссиясы дагы бир ирет мыйзамдуулукка кадам таштап атабы деген бул чоң суроо да. Анткени себеби ачыктан ачык мисалы ошо бүт шайлоону өткөзүү боюнча штабтын жетекчиси Баткенге барып агитация жүргүзгөн боюнча макул ошол жумуштан чектетилди деп койду да. А негизи катуураак жазага тартып койсо башка деңгээлдеги мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер да башкача болмок да. Анан жана диний кызматкерлер боюнча бир тарапка сөгүш жарыялап, бир тарапка таптакыр башка кишиге сөгүш берип койгонун эмнесин билдирет? Бул деген бүгүнкү күндө мыйзамдуулук бул деген жөн эле мындай ооздун жели болуп калган. Буга эч ким өзүнүн жасаган иши менен кадам таштабай эле деген маселе да. Анан өзүңөр билесиңер, сотторубузда бүгүн баягы өз алдынчалык нерсеге жете элек. Биз мисалы мен өзүм, сиз жана талапкер деп айтып кетпедиңерби? Мен талапкер болгум келет деп айтылганы менен мени талапкер катары регистрация кылган эмес. Анан баарыбыз тең укуктуу болушубуз керек деп туруп, бийлик тараптын кандидатына сотко бергенбиз. Мыйзамда бүт баары сонун жазылган. Ар бир тамгасы үтөр точкасынын баары. Ошол жердеги пунктка таянып, мына могул жерде моундай болуп атат десе дагы, сот ошол мыйзам, конституциялык мыйзамга таянып, мыйзамдуу чечим чыгаргандан баш тартып койгону, бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө акыйкатты соттон да изделбей калганыбыз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кандай бир мындай жаман көрүнүшү бунуку эмнеде? Баягы булар келсе буга аябай жаман болот, бул келсе буларды жаман кылат деп биз баягы саясий элита бири менен аябай чоң күрөшкө, согушка чыгып алганы бул туура эмес жол да. Анткени себеби башка өнүккөн өлкөлөрдү байкасаңар, бири-бирин чукулашса дагы күлүп чукулашып, маданияттуу кылып, анан утулуп калса бири-бири менен ошо кол кысышып, ошондой нерсеге өтүшүбүз керек да. Ал үчүн кийинки мынакей 20-жылы бизде кайра парламенттик шайлоо болот. Ошого чейин биз ошо шайлоо боюнча мыйзамдарды мындай азыраак акча короткон жакка түшүрүшүбүз керек да. Анткени себеби ал жөн эле телевидениеден чыгып барып деп сүйлөгөн эмес. Булардын аркасында чай уюштуруп атышат, ар бир чиновниктер өзүнүн жергесине барып элдерин чогултуп атышат. Аябай көп ресурстун баары бүгүн ишке кошулду. Көп акча каражат короткон шайлоо эч качан жакшылыкка алып келбейт. Анткени себеби ушунчалык эле элди ойлоп, эл үчүн шайлоо өткөзгүсү келсе башкача эле иш жасашмак да. Кереги жок, баннерлер, кереги жок, тиги кандай рекламаларга канча деген каражат кетип атат. Демек шайлоонун таза өтүшүнө ишеним жок. Бүгүнкү күндө жок, ишеним эмне үчүн жок? Мен бүгүн мындай өзүм добуш бергени барып, анан 3-4 участокко барып келгенде мындай эмне чыгып кетиши мүмкүн деп бийлик кайра айтып, берки тараптагы ушундай болуп атат деп айтып, мындай элдин кандай бир жаман оюн эметкени менен барсак тынч, патриоттук кырларды коюп койгон. Бирок жанагы Фейсбукка чогулуп аткан маалыматтарда элдерди коркутуп үркүтүп аткандары өзгөчө түштүк өрөөндөрүндө бул кичине жаманыраак көрүнүштү. Анткени себеби экидөө согушканда ортодо карапайым калктын канча деген азыртан эле мынакей эки мамлекеттин ортосуна бир доо кетирип коюшту. Уже чек арада деген канча деген зыян тартып атышат биздин ишкерлер. Ошон үчүн мен ойлойм бүгүнкү күндө бул оор нерсе, кыргыз элин алдыга сүйрөп кеткен. Анан ошол оор жумушка баратканда сөздү багып сүйлөп, жасаган ишиңди ойлонуп жасап, кандай бир нерселерди жасабаса, баягы кызыл кандуу элбиз да биз. Бир жерден эле шереңке чыга турган болсо, эмне жаман ишке айланып кетиши мүмкүн. Анан бир башталып калса оңой менен токтобойт. Ошон үчүн азыр мен өзүмдүн көрүп келгеним боюнча тынч эле өтүп атат. Бирок ар бир ушундай аттуу баштуу атка минерлерибиз сөздөрүн байкап сүйлөсө жакшы болмок. Адамдык бир эмелерине доо кетирбей да. Ошондой эле президент бүгүн деле сүйлөгөн сөзүндө биздин жакшыбы жаманбы ал башка иш. Но улуу кишилерибизди ушундай бир туура эмес сөздөр менен айтып чыкканы бул маданиятты дагы көтөрүү эмес да. Бул тескеринче көрсө оозубузга келгенде айта берсек болот турбайбы деген нерсе да. Биз укуктуу мамлекет болуубуз керек, биз ушундай маданияттуу болгубуз келет. Кимден үлгү алышыбыз керек? Ушу биринчи
президент, анан кийин депутат ушундай кишилерден биз үлгү алып ошондой жакка бүгүн кадамды ташташыбыз керек да эртең бир сүйгүнү деп отурбайчы. Азыр шайлоо өтүп жатат, түштөн ооп калды. Деги эле сиздин көз карашыңызда утуш ким тарапта болушу мүмкүн? Негизи мен ойлойм чынчыл акыйкат шайлоо боло турган болсо биринчи тур менен иш бүтпөш керек деп ойлойм да. Анан 2 тур деген бул жакшы нерсе. Мен өзүмдүн бир эмемди айтып берейин. 2005-жылы парламенттик шайлоо болуп атканда биздин ошол кездеги президентибиз өзүнүн кызын дагы парламентке депутат кылганга аракеттенген, а мен өзүм университетте иштеген үчүн биринчи университеттик округтан кеткен да. Ошондо деле мен азыр ойлоп көрсөм, мен деле мындай Бермет Жаманын кыз деп чыкчу эмес экенмин да. Менин оюмда эле эмне үчүн атадан балага ушинтип эле студенттерди колдонуп туруп эле өтүп кетиш керек? Бул туура эмес. Мейли өтсө өтсүн, но бирок экинчи турдан өтсүн. Ал дагы сабак алып калыш керек, что студенттер бул маңкурт эмес, студенттер бул деген өзүнүн ой пикири бар адамдар болгон үчүн биринчи турдан өткөзбөш керек деп туруп аябай катуу иштегем. Чынын айтканда биринчи турдан өтө албай калып, экинчи турга Марипов менен чыгып калганда, бул күндө деле так ошондой нерсе да. Социалдык кандай бир изилдөөлөрдү бийлик тарап жасаса 60% бийлик тарапка ооп, оппозиция жасаса оппозициянын кандидатына ооп, ушинтип келатат да. А ортодо баары тажатты. Мен эч кимди шайлабайм, баарына каршы болом. Анан Мадумаровдун аябай электораты чоң, дебаттан кийин аябай тоже күчтөндү. Жаңы чыгып келатып, идеялар менен сонун болуп аткан Кочкоровдун электораты чоң. Карачы, жаш болсо да кандай сонун нерселерди айтып атат деп. Дүйнөлүк мындай аренада иштеп жүргөн Масадыковдун өзүнүн электораты бар. Токтойм эже аялдардын колдосуна ээ болсо, анын өзүнүн электораты бар. Ошондо баары Темир Сариев айтпай кетиптермин, анын өзүнүн электораты бар. Ар биринчи ошентип 2,5–1% болсо да чөйүп отурса, бул эсеп кысап боюнча экинчи турга барыш керек да. Анан биринчи эле турдан ой деп эле алдыга кетти дей турган болсо, мен ойлойм андай жыйынтыкка мен көп ишене албайм, бирок экинчи тур болсо бул жакшы көрүнүш да. Мынакей биз азыр бизден сурайт да, чет өлкөлүк байкоочулар эмнеси менен ушул азыркы шайлоо силер үчүн өзгөчөлөнөт десечи, а ким утат билбейт эч ким. Мурун кандай болбосун, Бакиевдин учурунда деле баарыбыз ду деле бар Бакиевке. Андан кийин деле Роза Исаковна мындай туруп калды, Атамбаевди деле ушул турат экен деп эле кандай бир көбүнчө эле уже мындай результат билинип турганда, а мында результат кандай болоорун эч ким билбейт. Ошон үчүн бүгүн кызык, эгер уткан тарап максималдуу түрдө мыйзам чегинде болуп, коркут үркүтүүсү жок, ушинтип утуп алып, экинчи тарап ошонун уттуу мыйзам бузуулар болгон жок деп бири-биринекин мойнуна ала турган болсо, анда биз дагы бир өнүгүүбүздөгү ушундай саясий атсалышуудагы өнүгүүбүздөгү дагы бир кадам болот да. Жакшы кадам болот, анткени себеби президенттик такта бул оңой окот эмес. Эң күчтүүлөрү ошол жака келип жеңип келсин деген маселе болмокто. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен үчүн экинчи тур бул мындай айдан жарык эле көрүнүп турат дегендей маселе да. Бирок кандай болоорун ушу канча бир сааттан кийин көрөбүз да. Ооба, шайлоонун ачык таза өтүшү ар бирибиз үчүн маанилүү. Дагы күтө туралы аягына чейин. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз мындан аркыдагы шайлоонун өтүшү тууралуу маалыматтарды берип турганга аракет кылабыз. Түз эфирде биздин саясий коомдук ишмерлер, шайлоого байкоо салган ишмерлер келип, биздин студиябызга келип маек берип турушат. Биз маалыматтарды сиздерге жеткирип турганга аракет кылабыз. Биздин студиябыздын коногу Рита Карасартова айым болду. Саламат калыңыздар.